Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дүйшөмбү шаарында көзмө-көз жолугушту. Өз сөзүндө Эмомали Рахмон Тажикстан Садыр Жапаровдун өлкөгө болгон расмий сапарына өзгөчө маани берерин жана өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты жаратмандык менен өнүктүрүүгө чындап кызыктар экенин белгиледи. Садыр Жапаров Эмомали Рахмонго Тажикстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров ушул жылдын 28-30 апрель күндөрүндө болгон трагедиялуу окуялар эки өлкөнүн элдери үчүн оор тарыхый сыноонун жана кайгы капанын күндөрү болуп калгандыгын өкүнүү менен белгиледи. Келечекте эки тараптын куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертеден бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен деп баса белгиледи ал. Жапаров биргелешкен аракеттердин натыйжасында тараптар чек ара маселелерин чечүү жолдорун табаарына ишенимин билдирди. Спасибо, Эмомали Шарипович. Выражаю вам благодарность за приглашение посетить с официальным визитом в Республику Таджикистан. С сожалением отмечаю, что трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами. Кыргызы и таджики всегда поддерживали дружественные, добрососедские связи. Поэтому я уверен в том, что совместными усилиями мы найдем пути решения пограничных вопросов. Уважаемый Садыр Нургожевич, приветствую вас в Таджикистане. Это наша первая встреча после вашего избирания президентом Кыргызской республики. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу негизде конструктивдүү кызматташат. Сиздер менен өз ара мамилелерибиздин бардык чөйрөсүнүн бүгүнкү күндөгү абалы менен келечегин талкуулоого даярбыз. Визит в нашу страну искренне заинтересованы в созидательном развитии двустороннего сотрудничества наших стран. Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе.